السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وكرما يا أرحم الراحمين. Салауат улан турабыз туугандар, биз дагы эле Куран боюнча сөз кылып жатканбыз. Эми ошол Куран окуудагы ички сезимдер же болбосо Курандын руху кандай болуш керек? Туугандар, биз билебиз. Ар бир нерсенин сырткы көрүнүшү бар, анан ички көрүнүшү бар, же болбосо сырткы түзүлүшү бар, анан ички түзүлүшү бар. Туурабы туугандар, ошол эми ар бир нерсени эмес, эми көп нерсени туугандар, ошондой эле адамдардан кээде сырткы нерсе кылат, бирок ичиндеги нерсеси туура келбейт да, кээ бир учурларда баардыгыбыз эле билебиз. Мисалга алганда, кээде баягы кытайский нерселер сырты өтө сонун болгону менен ичи өтө мындай брак болот, көрөбүз, билебиз, сырты кооз болот, бирок ичи брак да. Мисалга Кытайдын алмалары деп коелу, Кытайдан чыккан күрүчтөр арзан, сонун көрүнөт, жыт берет, бирок жесең мындай тамак эмес да, алма эмес, шаптоолусу бар, шабдалы, аны жесең дагы ал дагы мындай нормальный тамак эмес да, жөн эле тууда бир нерсени мындай эле жеген сыяктуу болосуңчу. Бирок сырткы көрүнүшү өтө татынакай да, ошо бизде кыргыздарда айтып коет го, сырты жалтырак, ичи калтырак депчи. Эми ошол сыяктуу эле туугандар, Куран окуганда дагы кээ бир адамдар Куранды сыртынан эле окуп коет да. Куранды сыртынан эле окуп койгондун пайдасы бар. Пайдасы бар. Анын пайдасы жок деп айтканыбыз жок. Бирок ичини менен кошуп окуган же болбосо ичиндеги амалдарга, ичиндеги сырларга, ичиндеги маанилерге, ичиндеги дубаларга, ичиндеги өзгөчөлүктөрү менен окуган адамга жетпейт алчы. Ошого Курандын ички амалдары менен окуганга аракет кылыш керек. Ошол эми ички амалдары кандай десек, эң биринчи колдон келгенче көп Куран окушубуз керек, бул сырткы амалдардан же болбосо талап кылынчу нерселерден ал делечи, бул ошону кылган деле эң чоң жетишкендик, эң чоң жакшы. Бирок андан дагы жакшы нерсе бар, азыркы бул жакта айтып жатканыбыз. Ошол Куранды окуп жатканда жөн эле окуп койбостон, азыркы төмөндө айта турган 10 нерсе айтабыз адашпасам, ошол 10 нерсеге көңүл буруп, ошолорду этибарга алып окуган эң жакшы болот. Ошол 10 нерсенин кыскасы: биринчи, Курандын калималарын түшүнүү, андан кийин Куранды урматтоо, сыйнап окуу, андан кийин жүрөктү худур кылып, то есть көңүлдү, акылды ошол жака буруу, дайыма жүрөктөрдү хушу-хузу деп айтабыз го. Ошонун бир негизги түшүндүрүүмү, эми бул бир эле түшүндүрүүм эмес да, аны хушу-хузунун өзү терминдик маани алчы, Мисалга, мен Иорданияга, мисалга сиздерге азыр Иордания боюнча айтып бере турган болсом, Иорданиянын эң негизги нерселерин айтып берем да, бирок ошол эң негизги нерселердин бардыгы Иордания бардыгы эмес да, неге дегенде дагы тиякта кошумча толгонтокой нерселер калып кете берет, Ошол сыяктуу да. Эми ошол хушу-хузу, худур калп дегенди айтканыбызда көбүнчөсү акылдын, ойдун ошол бир тарапта болуусу туугандар, намаз окуп жатканда хушу-хузу дегени акылың, оюң ошол намазда болуусу, Аллах Таала менен болгон байланышта, намаздын ичинде калималарга ой жүгүртүү, ушул нерсени айтабыз. Тынчтанып туруу, ушундай нерселер хушу-хузуга жардам берүүчү нерселер да буларчы, ошол хушу-хузунун эң негизги нерселеринен. Эми бул жакта да Куран окуп жатканда да акылың, оюң Куранда болуу, Сумма тадаббур, анан ошол акыл оюбуз ошол жакта болду. Андан кийин ошол окуп жаткан аяттар боюнча ойлонуу. Андан кийин ошол ойлонгон нерсени жөн эле ойлонуп койбостон түшүнүү, Мисалга жөн эле ойлонуп коюп бизде көп да. Бизде көп ойлонобуз. Биз өзүнчө болбогон нерселерди, өзүнчө бир нерселерди ойлонуп коебуз да. Тез эле байып кетсем, тез эле болуп кетсем, олия болуп калсам депчи. Бирок ошол олияга кантип жетиш боюнча ойлонуп, ошол бизге пайда берет, пайда бербейби? Кантип жетсем болот, кантип жетсем болбойт деген нерселер менен алектенбейбиз да биз. Олия болуп калсам эле чөнтөктөн акча чыгара калат элем, мындай кылат элем деген сыяктуу менен болобуз да. Кыскасы, эми бул жакта ошол ойлонууду, баягы ойлондук да, ошону түшүнүү эмичи. Эмнеге ойлонуп жатабыз? Кандай пайда алып келет, кандай зыяны бар, Аллах Таала ушундан эмне максатты кылат, ошол боюнча. Андан кийин сумма тахалли ан мауанил фахм. Анан эмне экен? Куранды түшүнүүдөн тосуучу нерселерден арылуу.
түшүнгөнгө аракет кылып баштайбыз. Ошону менен эле кошо ошону түшүнүүдөн тыюучу нерселерден аруу болобуз, таштайбыз. Иншалла булар боюнча азыр келет оңдор. Сумма at-takhsis, андан кийин таксис кылуу, бул дагы азыр келет. Сумма ta'assur, анан анын таасирлерин билүү. Сумма таракки, анан жогорулау. Кур'ан окуган сайын адам жогорулайт да, билебиз, Сумма табарри, анан Аллах Таалага баарын өзүң тапшыруу. Ушул нерсе Кур'андын эң абзел болгон, жанагыдан талап кылынуучу ички амалдарынан туган. Ушул Кур'андын ички амалдарынан. Эми ушунун биринчи эмнени түшүнүшүбүз керек? Же болбосо Кур'андын калималарын түшүнүш керек. Кур'андын калималарын түшүнүү арабтар үчүн оңой эле. Неге дегенде бул өздөрүнүн тилинде туугандар. Кур'андын өзгөчөлүктөрүнөн ушундай бир өзгөчөлүк бар. Ал эмне десе, араб тилинде мажаз нерсе деген көп. Кыргызчасы өтмө мааниде, кыйма мааниде колдонулган сөздөр көп. Эми өтмө маани, кыйма маанилерди неге колдонот десе, ошол маанини сага кенен кесир кылып жеткирүү үчүн. Мисалга бизде бирөөдүн татынакай сулуу кызы болсо эмне? Айдай кызы бар экен деп коет, Эми ал ай эмес да кызычы. Же айдай эмес да алчы, Айдай топтоголок болуп, түндөсү жанып ошондой болот. Жок, андай эмес. Айдай кызы деп бул өтмө мааниде айтты. Бул деген эмне дегени? Мунун кызы татынакай экен, сулуу экен, ушундай жакшы амалдар кылат экен деп ушундай маани чыгат. Неге дегенде адамдар айды мындай жакшылык үчүн түшүнөт да, айды мындай жамандык үчүн түшүнбөйт. Айды каралып, бирөө айды сөгүп жаткан, айды урушуп жаткан, айды каргап жаткан адамды көрбөйсүң. Неге дегенде айдан жакшылыктарды гана алабыз да, ошол айдай кызы бар экен деп ушинтип айтат. Эми Кур'анда дагы ушул сыяктуу сөздөр көп келет туугандар. Ошол сөздөрдү түшүнүш үчүн эмне? Биз араб тилин жакшылап окуш керек. Араб тилин жакшылап окусаңыз, 1-2 жылда эле эмне Кур'ан түшүнүү деңгээлиге жетесиз негизичи. 1-2 жыл жакшылап күнүгө 1 сааттан 2 сааттан бир устаз кармап алып туруп аракет кылсаңыз, ошого 1-2 жылдын ичинде эле жетесиз. Ал оңой эле нерсе туугандар. Анан ошол нерсе экинчи кыйын нерсеси бар. Ал Кур'ан эмне? Бардык илимди талап кылат да. Акыйданы талап кылат, фыкты талап кылат. Неге дегенде ошол бардык илим ошол жактан тарайт да, Кур'андан, билебиз, Акыйданын таянган жери дагы Кур'ан, фыктын таянган жери дагы Кур'ан. Хадис илимдеринин таянган жери дагы Кур'ан. Мисалга эми кээ бир маселелерде, бардыгы эмес, кээ бир маселелерде. Ошол сыяктуу эле луганын, араб тилинин таянганы дагы Кур'ан тууган. Ошол сыяктуу эле дагы башка илимдер туугандар, Эми ошол илимдерди алганга туура келет кээдечи. Эми туура ал илимдерди алганга сен өмүрүң жетпейт бардыгын алгангачы. Бирок ошол Куранды түшүнө эле турганчалык деңгээлде, Куранды окуп туруп адашып кетпей турганчалык деңгээлде алуу талап кылынат да, Ар биринен жок эле дегенде бир 5-6 китепти окуп чыгып, устазы менен түшүнүп окуп чыгып, эми бул ошого аракет кылсаңыз бат эле болуучу нерселер деп айтканым ушул. Анан бир нерсени унутпайлы да, ушул нерсе арабтарга да башкаларга да кыйын. Неге дегенде арабтар өздөрүнүн тили болсо да Кур'ан окуп түшүнө албайт туугандар. Куранды окуп түшүнө албайт. Неге дегенде Кур'ан ушундай өзгөчө китеп да, өзгөчө, аны баардык адам окуп эле түшүнө албайт. Ошондуктан арабтардын дагы адашкандары көп, башкалардын адашкандыгы көп. Ошого эгерде сиз мен өмүрүм өтүп калды же болбосо мүмкүнчүлүк жок болуп жатат, андай кыла албайм десеңиз, анда бизде кыргыздарда Кур'андын жаш котормолору бар. Ошолорду мен сунуштай турган, мен өзүм толук окуп чыккан жерим жок, ал китепти даже көргөнүм да жери жок, бирок аны которгон адамга мен ишенемин. Эме Кубат Дамыла деген бир дамыла бар. Кыргызстанда, бизде, Бишкекте, эмеде Мулла Сабыр Дамыланын рахматы. Ошонун эмесинде, медресесинде сабак берет туугандар, университетинде, учкунда. Ошол которуп Кур'ан тапсири деп, баягы П тамасы менен тапсири деп, ошондой бир 3 томдук, 8 томдук ушундай китеп чыккан. Ошону алып окусаңдар болот. Башка тафсирлер дагы бар. Осмон бир нерсе деген, бирок ал жакта кээ бир маселелерде ал баягы акыйда маселесине туура эмес которуп коюптур да, кээ бир жерлеринчи. Неге дегенде баягы өтмө мааниде колдонулган сөздү биздин кыргызча которгондо, ошол маанини биле тургандай кылып которуш керек, Мисалга, эми арабтарда колдонбойт. Мисалга бирөөдүн айдай кызы бар экен деген эмне? Андай сөздү колдонбойт да, булар эмне дейт? Баягы кызы жакшы экен, татынакай экен деген сөз менен колдонот. Ошондой эле араб тилинде дагы ушундай сөздөр бар. Аны кыргызча которгондо эмне? Ошол сөзмө сөз которсоң туура эмес чыгып калат. Ошондуктан мааниси менен чыгыш керек. Эгерде ошол
мындай китептер болсо, ошолорду окуган жакшы. Ишеничтүү китептер болсочу. Биздин Кыргызстанда мен сунуштаган ошол бар. Анан менин билишимче Максат Ажынын дагы ушундай китеби бар. Кыргызча. Бирок ал өзү жазган эмес, бирок текшерип берген да, бир китеп, бирөөлөр китеп жазган, ошонун кыргызчасын текшерип берген. Ошону окуп чыксаңыз жакшы туугандар. Кээ бир китептер бар, атай жаныга арабчасын жазып, анан жанына кыргызчасын жазат, мен сиздерге бул жактан эмеде интернеттен карайлы туугандар, интернетте бар. Ошондой кылып, мисалы окуп жатканда Куранды окуңуз, анан жанында кыргызчасынан бар туугандар. Ошол кыргызчасын окуп коюңуз. Мисалы, сиздерге мына көргөзүп берейин, мындай пайда алыш үчүн. Анын PDF форматы жок, болгону менен сиздерге сүрөтүн көргөзүп берейин, кандай Куран бар экендиги боюнчачы. Караңыздар туугандар. Бул каякта экен? Бул биякта окупадым, эч нерсе эмес. Бияктан деле көрүнүп, жок, бияктан болбой калат экен. Значит, мындай кылабыз. Туугандар, кыргызча, арабча тамалар экен. Кыргызча Куран китептери. Сүрөтүнөн көрүп турайлы. Моундойлору бар. Бирок буларды баягы окуганда бир аз кыйын да туугандар, Муну бир аз окуганда окуубуз кыйын болот. Мынакей. Мунулар эң жакшы, Карасаңыздар, моундай кылып арабчасы биякта бар. Ушунун арабчасын окуйсуздар мындай кылып, Анан ошол арабчанын аяттарын бул жака жазып койгон. Ошолорду окусаңыздардан иншалла жакшы пайда берет. Бирок бир нерсеге көңүл бурайлы туугандар. Баягы Куран которулганда кээ бир туура эмес түшүнүктөр чыгат көбүнчөсүчү. Көбүнчөсү туура эмес түшүнүктөр болот. Ошол түшүнүктөрдү окуганда сөзсүз түрдө бир билген адамдан, билген бир устаздардан сурап коюш керек туугандар. Анткени туугандар, Куранды окуп туруп адашып кеткен болбойт да. Көпчүлүк адамдар ушундай айттым, арабтардын дагы ушундай башка илимдери жок болгондуктан Куран башка илимдер жок болсо, сен акыйданын основасын алган эмессиң, фыктын основа усулдарын окуган эмессиң, ошондой эле башка тилдердин основаларын окубастан туруп эле Куранды түзмө-түз окуганын кандай айтылган болсо, ошол бойдон алсаң, адаштырууга алып барат ал тез эле адам. Неге дегенде ал аятты мындай мааниде эмес, мындай мааниде түшүнүш керек болотчу. Неге дегенде маанилер көп, бир сөздөн бир канча маани чыгат. Ошого айрыкча Куранда өтө көп ушундайчы, Куран аяты мындай айтылат, ошону сен мындай түшүнүп алсаң да болот, мындай түшүнсөң да болот, мындай түшүнсөң да болот да. Эми сен ошонун кайсысын түшүнө аласың? Могу түшүнүп алсаң туура, мунусун алсаң ката. Көрдүңүзбү? Ошол түшүнүктөрдөн этият болуш керек. Ошол себептен бизде Кыргызстаныбызда көпчүлүк молдокелерибиз Курандын кыргызчасын окуганды тыят. Неге дегенде көпчүлүк адам окуп адашып кеткендерди көп көрдү да. Алардын ушундай окуп адашкандарын көп көрдү да, ошондуктан кыргызча Куран окуганга болбойт, жөнөкөй адамдар деп айтат. Биз эмне дейбиз? Окуй бериңиздер деп айтабыз. Болгону жаңы окуганда, жаңы биз айткан китептерди окусаңыздар жакшыраак болот. Неге дегенде ошолордун которгон молдокелер ишеничтүү, баягы адамдар жеңилирээк кылып түшүнө турган, жана дагы пайдалана турган кылып, мына жөнөкөй тил менен биздин мазхабка туура келе тургандай кылып жазып берген, Ошол жана айтып кеткен Кубат Дамыла деген Куран тапсири деп 3 том болуп чыкты окшойт, адашпасам, же 5 том экен, ушундай. Ошону алып окусаңыздар өзүңүзгө пайда. Анан жаңы айтып кеткен Максат Ажыныкын алып окусаңыздар да пайда. Бир шарт менен, жаңыдай туура эмес деген билбейсиздер да эмичи. Кыскасы бир биздин Ханафи мазхабтан молдокелерибиз айткан сөздөргө каршы келе турган же сиздин оюңузда ушул нерсе туура эмес болуп жатса, бир молдокеден сураңыз. Могу аят ушундай экен, могусун кантип түшүнөмүн депчи. Эме кылып, мисалга азыр интернет деген нерсе бар, молдокелер менен байланышсаңыздар болот. Биздин суроо жооп комментарий бөлүмдөрү бар, ошол жактан суроо жооп кылсаңыздар болот. Башка дагы аалымдар бар, ошолор өзүңүздөр ишенген молдокелерден сурап ушундай кылып окуңуздар. Анан өкүмдөрдү алып айтканда түзмө-түз айтпайлы. Курандан жөнөкөй адамдар үчүн айтыла турган нерсе окуя, анан тарыхый маалыматтар. Ошолорду айтсаңыз болот да. Анан Куранда мынтип келиптир, ушундай кылсаңар боло берет экен, мындай келиптир, мындай келиптир деп өкүм чыгарып алсак болбойт туугандар. Неге дегенде, жана айтып кеткендей, сен ал өкүмдү чыгарыш үчүн чоң аалым болушуң керек, Ал эми бул жакта мынтип айтыптыр деп туруп, мына десек болор. Мисал кылганда, Куранда ит жөнүндө айтат экен, иттин эти адал.
деп айтсаңыз болбойт. Неге дегенде ал Кур'анда иттин жамандыгы, арамдыгы боюнча айтат да. Ошол сыяктуу өкүмдөргө киришпеш керек адамчы. Акыйда маселесин жөнөкөй адамдар, илимиңиз жокпу? Жөнөкөй адамдар. Биз баардыгыбыз жөнөкөй адамдарданбыз. Ошого Курандан түшүнбөс өкүм албайбыз, биз окуп гана пайдаланабыз. Ал жактан Аллахтын кудуретин көрүңүз, Аллахтын улуулугун көрүңүз, Аллахтын неаматтарын көрүңүз, Аллахтын адамдарга койгон суроо эмелерин, суроолорун, тапшырмаларын же болбосо сыноолорун, ошол нерселерди карашыбыз керек, Ошол себептен ушинтип окусак болот балдар. Бирок дайым эле ушинтип окуганда жакшы эмес. Ошого айттык, жагында араб тилине үйрөнүп алган баарыбызга жакшы балдар. Анан Аллах Тааланын ушул калами өтө оор экендигин, же болбосо өтө улуу экендигин билишибиз керек балдар. Кандай эле бул калам Аллахтын бул калами да, Кур'ани Карим Аллахтын калами туугандар. Эми ошол Аллах Таала өзүнүн каламини, мындайча айтканда Аллахтын сыфатычы, ошол сыфатты адамдарга пайдаланууга же болбосо адамдарга бир түшүнүк катары берди да туугандар, Адамдарга бир түшүнүк катары берди. Ошол нерселерге карашыбыз керек. Неге дегенде бул баардык эле адам колунан келе бербейт. Мисалга сиз, баардык адам дейм да, эч ким колунан келе бербейт бул нерсечи. Мисалга биз энелерди айтайлы, ошол энелер өздөрүнүн балдарынын сүйүүсүнүн канчалык деңгээлде экендигини бир сөз менен айтып бере аласызбы, же бир сүрөт менен тартып, же болбосо бир амал менен, бир кыймыл аракет менен билдире аласызбы? Билдире албайсыз. Неге дегенде ал эненин баласыга болгон сүйүүсү, эненин сыфаты, энедеги болгон сыфат. Эми ошол сыфатты сиз түшүндүрүп бере албайсыз да. Эми Аллах Таала өзүнүн сыфатын адамдарга мындайча айтканда, эми бул Кур'анды баардык Аллах Тааланын толук сыфаты деп айта албайбыз туура. Мындай мухит кылып алган депчи. Жок, бул Кур'ан эми ошого дал да. Сиз Кур'анды окуп, артындагы маанилерди түшүнүп, ошол нерселер менен сиз Аллах Тааланын сыфатыга жетесиз. То есть жетесиз дегенде, ошону түшүнгөнгө түшүнгөн деп да айтсак болбойт. Эми Аллах Таалага жетүүгө, Аллах Таалага жакындоого жол ачылат ушул нерсе мененчи, Ошого Куранды жөн эле түшүнбөстөн окуй бергенге караганда түшүнүп окуган жакшы. Ошондуктан туугандар, дуаларды дагы арабча кылган эң жакшы, эң жакшы. Бирок арабча кыла албасаңыз, колуңуздан келбесе кыргызча кылыңыз. Кыргызча эле түшүнүп туруп, Аллахтан кыргызча эле сураңыз. Аллахым, мисалга машиналы алып жатасыз, машина берген, хидаят бергиниң, баланы туура жолго багыштагын, аалым кылгын депчи. Сөз түрк арабчаны айтып эле чектелген болбойт да туугандар, Арабча жаттаган эң жакшы. Куранда, хадистерде келген аяттар, баягы пайгамбарыбыз айткан дуалар эң жакшы туугандар. Неге дегенде ал дуалар жами'да деген эмне? Толтура жакшылыктарды камтыйт. Жакшылыктарды камтыган дуаларды жөнөкөй адамдар андай мааниге чыга албайт да көбүнчөсүчү, Куранда, мисалы Курандагы дуаны караңыз, Роббана атина фид дунья. Аллахым, бул дүйнөнүн жакшылыктарын бер. Бул дүйнөдөгү бар жакшылык. Роббана атина фид дунья хасана, бул дүйнөдө жакшылыктар бер. Ва ахират хасана, акыреттин жакшылыктарын бер. Караңыз, Аллах Таала эки дүйнөгө тең байлап койду да, бул дүйнөнү, акыреттин. Мисалга башка дуада Роббана заламна анфусана, Аллахым, биз өзүбүздүн жандарыбызга зулум кылдык. Чындап элеби? Баардык зулум кылабыз да. Кандай зулум кыласың? Сен билип туруп күнөө кыласың. Билип туруп көп уктайсың. Билип туруп телефон чукойсуң. Ушунун баары зулумдук да, өзүбүзгө болгон зулумдук туугандар, Роббана заламна анфусана ва иллам тагфир лана. Эми Аллахым, ошол зулумду кылып койдук биз. Эми ва иллам тагфир лана, сен ошол биздин күнөөлөрүбүздү кечирбесең, ва иллам тагфир лана, дуанын калганын унутуп калдым. Ушундай, дуалар эгер арабча болсо эң жакшы туугандар. Ошо баягы күнүгө Фатиха сүрөсүн намазда окуйбуз туугандар, Күнүгө окуганда ошонун кыргызчасын бир сыйра окуп эле. Бисмилла деген мааниси эмне? Эми ошол Аллах Тааланын мээримдүү, ырайымдуу Аллах Тааланын ысымы менен баштайм. Неге сен Аллах Тааланын ысымы менен баштап жатасың? Ойлонуп көрдүңбү буга чейин? Неге именно ушундай нерселер болуп жатат? Ошолорго көңүл буруш керек да. Неге мээримдүү, ырайымдуу Аллах Тааланын ысымы менен баштайм? Аллах Тааланын башка кудурети менен баштасаң болбойбу? Башка бир сыфаты менен баштасаң болбойбу? Башка ысымдары менен баштасаң болбойбу? Именно неге мээримдүү, ырайымдуу сыфаты менен? Ошолорго ой жүгүртөлү. Аалымдар эмне деген ушул жерде, Ошого тафсирлерди уксак жакшы туугандар. Тафсир аяттарын угуп койсок, Куран бизге чоң устаз да, чоң бул дүйнө акыретибизде жакшылыктарды берүүчү эң чоң устазыбыз биздики ошол Куран. Баардыгы Куранга айтат. Күнүгө Ихлас, Фалак, Насты окуйбуз.
Tafsirini qarap koyulu, oşonun manilerini qarap koyu. Kul huvallahu ahad. Aytqının Allah Taala жалгыз деп. Неге айтып жатат пайгамбарыбыз муну? Allahu samat. Allah hiç kime muhtaç emes. Ha, muhtaç emes. Allah maga da muhtaç emes. Ata-eneme da muhtaç emes. Men күнөөкөр болуп кетсем дагы Allah Taala зыян тийбейт. Эң такуу болуп кетсем дагы пайдасы тийбейт. Allah Taala ушунда уруксат турбайбы? Биз жөнөкөй адамдар кичине эле сооп иш кылсак, же болбосо бизди бирөөлөр мактап койсо, биз тез эле болуп калабыз, туугандар. Алыс жакын дегендейчи. Ал эми Аллах Таала андай эмес. Караңыз, канчалаган адамдар Аллах Тааланы Аллах Тааланы мактайт, бирок Аллах Таала эмне көрүп кеткен жок да, бизди кичине эле президент мактап койсо, же бирөөлөр мактап койсо, көрүп кетебиз да тез эле бизчи, бирөөлөр жамандап койсо, урушуп койсо, сөгүшүп койсо, биз жерге кирип кетебиз, мисалга насириңнен жок болуп калат, аны жакшы көрбөй каласың, анын артынан эч нерсени кылгың келбей калат. Ал эми Аллах Тааланы канчалаган кафирлар сөгөт, канчалаган кафирлар жамандайт, бирок Аллах Таала эч кандай зыян тийген жок ал нерсенинчи. Канчалык адамдар күнөө кылат, эч нерсе кылган жок. Аллах Таала ошого муктаж эмес да, самат, эч нерсе муктаж болгон жок. Лам ялид ва лам юлад, төрөгөн эмес, төрөткөн дагы эмес. Төрөлгөн эмес, лам ялид, төрөгөн дагы эмес. Аллах Таала өзү төрөлгөн эмес, төрөлгөн дагы эмес, өзү Аллах төрөгөн эмес, лам ялид төрөгөн эмес, анан төрөлгөн эмес. Кыскасы, валам якулла куфуан ахад, ага теңдеш эч ким жок. Чындап эле Аллахка теңдеш эч ким жок, эч нерседе. Канчалык акылдуу болбу, Аллах Таала сенден да акылдуу. Канчалык бай болбу, Аллах Таала сенден да бай. Канчалык сен күчтүү болбу, Аллах сенден да күчтүү. Канчалык сулуу болбу, Аллах сенден да сулуу. Канчалык бай, бий, авторитет болбу, Аллах сенден дагы бай, сенден дагы бий, сенден сага караганда да авторитет. Канчалык мээримдүү ырайымдуу болбу, Аллах Таала сенден дагы мээримдүү ырайымдуу. Канчалык эки жүздүү күнөөкөр болбу, Аллах Таала ана нерседе жек көрүүчү зат. Ошого туугандар, ошол нерселерди окуп жатканда этибар кылышыбыз керек. Неге? Анткени биз өзүбүз Аллахтын кулу экендигибизди унутпашыбыз үчүн да. Аллах Тааланын кулу экендигибизди унутпашыбыз үчүн. Бир мүнөт туугандар. Ушулардын баары эмне дедик туугандар? Аллах Тааланын алдында өзүбүздүн кул экендигибизди унутпашыбыз үчүн. Анткени инсан дегендин мааниси ошол унутчаак деп айтпадыкпы, Инсан деген мааниси унутчаак деп айттык туугандар. Биз унутуп калабыз да тез элечи. Кичине эле жаңыда бир акчага ээ болуп калсак, кичине эле бир машинеге, кичине эле бирөөлөр бизди мактап койсо, кичине эле бирөөлөр бизди көтөрүп койсо, эмне болуп калабыз туугандар? Өзүбүздү жоготуп коебуз да тез элечи бизчи. Ошол унутуп калган себебибизден күнөө кылабыз, унутуп калган себебибизден ыхласыбыз бузулат, унутуп калган себебибизден Аллах Таала ибадаттан жалкоолугубуз качат, ибадаттарын жаңыдай Аллах Таала бере турган нерселерни жакшы билбей укканбыз, бирок унутуп калганбыз да, анан ошол нерсеге кызыкпайсың да. Акырет бар, бирок унутуп каласың да, бир күнөө иштери кылып жатканда бир амалдары менен алек болгондочу, пайгамбарыбыз айтат го. Сахабалар, Аллахтын элчиси, качан биз сенин алдыңа келгенибизде биз эмне бейишти көрүп тургандай, тозокту көрүп тургандай болобуз, ушундай сезимде болобуз дейт да, Анан качан сенин алдыңан кетип үй бүлөбүзгө барып, бала чагабыз менен алектенгенде, үй бүлөбүз менен болгондо бул нерселерди унутуп калып, баягы акыбал жок болуп калат дейт да. Анан пайгамбар эмне дейт? Эгер силер менин алдымда жүргөндөй болуп, үйүңөрдө да жүргөнүңөрдө, үйүңөрдө да ошондой абалда болгонуңарда көчөдө периштелер менен жетелеш басат деген дейт да. Көрдүңүз туугандар? Сахабалар деле ушундай биз сыяктуу адам болгон да. Биз сыяктуу деген туура, биз сыяктуу чоң күнөөлөр кылган эмес аларчы. Бекерчи болгон эмес алар. Алардын өзүгө жараша даражасы бар, өздөрүгө жараша амалдары бар. Бирок баягы унутчаак жагынан же болбосо ушундай
кээ бир абалдарда өзгөрүп турубуз жагынан бизде баягы мотивация деген нерсе бар. Кээде жазга деп коет, жазгың келип ушундай намаз окуп ушундай амалдар кылып таштайсың, 1-2 айдан кийин эле жериң чыгып жок болуп кетесиң да. Неге? Инсансың да, унутуп каласың тез элечи. Эми кантип баягы күнөөлөр Аллах Таала кылба деген нерсени сен кыласың да. Эми Аллах ким, сен ким? Кимге каршы чыгып жатканыбызды дагы билбейбиз да дажечи. Аллах Таала Кур'анда 3 түрлүү адамдарга согуш жарыялаган да ачык элечи. Эми ошондой адамдар жашообузда толтурат. Мисалга кредит алган адамдар арам экенин билесиң. Эмне кылып жатасың? Аллах Таала каршы чыгып жатасың да. Эми жашоо андай эмес, сен жашооңду ушундай кылып жатасың. Сен жашооңду ушундай кылып жатасың. Аллах Таала андай кылган эмес, жашоодо андай кылган эмесчи. İnsan болгонубузда ушундай нерселер адамдарда болуп турат. Экинчиси туугандар, ат-таъзим лил мутакаллим. Эмне? Куранды урматтоо, сыйлоо. Же болбосо ошол Куранда Аллах Таала Куранды окуп жатканыбызда туугандар, биз сезейли эмне? Ошол Аллах Таала бизге сүйлөп жатат депчи. Куранды Аллах Таала бизге байланыш үчүн жиберген де, билебиз бир маанилериненчи. Ошого адам эмне? Куранды окуп жатканда Аллах Таала мага айтып жатат деп билиш керек туугандар. Кандай эле эгерде элестетиңиз, сизге телефон чалып президент айтып жатса кандай ишти кыласыз мисалга, туурабы? Эми Куранды окуп жатканда кудум эле сиз Аллах Тааланын Аллах Таала менен телефон ачкандай эле болдуңуз да. Ошого ошону урматташ керек, сыйлаш керек. Анан ошо көңүл буруш керек. Бул деген кандай? Бул сырткы амалдардан дагы, ички амалдардан дагы, урматтоо, сыйлоочу. Сыртынан сен Куран окуп жатканда башка нерселерге алек болбогун. Куран окуп жатканда, окуканда макул дейли туугандар, окуканда макул. Бул эми мустахаб башка нерселер. Именно окуп жатканда, биз окуутун азыр ички амалдарын айтып жатабыз. Именно окуп жатканда башка нерсеге алек болбо. Бияктан телефонду алып, кешинде табаракаллази биядихил мулку ва хуа аля кулли шайин кадир деп Инстаграмда өткөзгөнчө мондой кыла бербестен, эмне кылыш керек? Көңүл буруш керек туугандар. Болбойт андай нерсечи. Куран окуганда жакшы отуруп окуган жакшы. Андан кийинкиси алымдарыбыз айтат. Куран окуп жатканда ошол Аллах Тааланын азаматтыгын, улуулугун, азаматтыгын жүрөккө алып кел. Оюң менен, жүрөгүң менен, сезимдериң менен сен кимдин сөзүн окуп жатасың? Кимдин кайрылууларын өзүң алып жатасың? Ошол нерсени кара дейт. Ва я'лама ан яqra'uhu laysa min kalamil bashar. Сен бул Куранды окуп жатканда адамдардын сөзү деп ойлобо сен бул нерсени. Туура сен окуп жаткан нерсе сен адам болгондуктан сага адам катары берилди. Бул арабча сөздөр туура, арабча, бирок ошол нерселер Аллахтын каламыга далат кылуучу нерсе да. Далат кылуучу нерсе. Жөнөкөй адамдардын сөзү менен салыштырбаш керек да бул нерсеничи. Wa anna fi tilawati kalamillahi azza wa jalla ghayatul khatar. Fa innahu ta'ala qala ушул маселеде мисалы караңыздар. Ла ямассуху Аллах Таала мынтип айтты Курандын кармагыла иллал мутаххарун, таптаза болгон акыбалыңарга чейин дейт. Таптаза дегени, то есть дараттуу, мутаххар деп алымдарыбыз фыктан айтат, эмне? Дарасыз Курандын кармагыңа болбойт. Билебиз бардыгыбыз, Куранды дарасыз кармагыңа болбойт. Эгерде кимде ким Куранды дарасыз кармап үйрөнүп алган болсо, бул биле берсин, барып Куран муну алыстатат ошол Курандан. Ошондуктан Куранды такыр дарасыз кармагыңа болбойт туугандар. Куранды даарат менен окуш керек, даарат менен кармаш керек. Этеккири келип калган, жунуп болуп калган акыбалдарда вообще Куран кармагыңа болбойт. Даже эме менен оромол сыяктуу мындай нерселер менен кармаган жакшы эмес, жунуп болуп калган учурлардачы. Этият болуш керек, макул кармасаңыз болот, бул фыкканчы. Бирок ошол нерсе баягы таалим, тарбия жагынан адамга кээ бир Курандын урматтуулугун, улуулугун жүрөктөн чыгарганга мына себепчи болуп калышы ыктымалы бар да. Ошол нерсени сактаныш керек. Мисалга кээде арабтарда ушундай нерсе бар, арабтар эми көп Куран менен окуйт да аларчы. Көп нерсе менен алек болгондуктан Куранды дарасыз эле кармап калгандар толтура да. Андай нерсеге түшпөш керек адамчы.
Мәнере түшпешебиз. Күнүгө Кур'ан окуңуз, күнүгө дарат менен окуңуз. Өзү негизи дарат менен жүргөн мусулман үчүн сүннөт. Жакшы амалдардан билебиз, дарат менен жүргөн адам дуасы кабыл болот. Дарат менен жүргөн адам ибадаттары жеңил болот, туугандар. Жана башка туугандар. Эми бул сырткы маселени айттык да. Олияларыбыз айтат, ички маселеси деле ушундай дейт. То есть сен күнөөлөргө батып алып келип Кур'ан окуганга болбойт дейт. Кур'анды окуп алып туруп барып күнөө кылган болбойт дейт. Сен аятка каршы чыгып калып жатасың дейт да. Ошондой эле Кур'ан окуп жатканда сен Аллах Таалага толук баш ийүү менен болмоюнча, баш ийүү деген эмне? Таслим кылып өзүңдү, өзүң мен точно Аллахтын кулумун. Мен Аллах Таала каалаган нерсени кыламын, Аллах Таала буйруган нерсесин кыламын, Аллах Таала тушкан нерсени тыйыламын деп ушундай сезимдер менен болбосоң, анда сен эмне? Таза эмессиң дейт. Андан кийинкиси худурул калб ва тарк хадис нафс. Жүрөктөрдө акыл эсти, ойдун баардыгын ошол Куранга жыйыш керек. Аллах Таала эмне деп жатат? Мааниси эмне үчүн ушуну айтты, ошол нерсенин баардыгы. Жана дагы нафстин сүйлөгөндөрүн же болбосо нафстин айткандарынан баш тартыш керек. Нафстин айткандары деген кандай? Адамдын ою да, туугандар. Ой Кур'ан окуп жатканда эм кете берет. Бияктан тилиң айтып кетип жатат. Ясин вал Кур'анил хаким иннека ламинал мурсалин ала сиратин мустaqim. Тилиң, оюң эмне жүрөт? Карызда жүрөт. Азыр Кур'ан окуп бүтүп эмне кыламын? Аз чай ичиш керек эди, аз балам окуштан келет, же болбосо мен окушка барамын, азыр дара талашың Кур'ан окуп бүтүп бар дарасындырам анан. Ушундай ой да, ошол ойду тыйыш керек, туугандар. Ошол нафстен, каалоолордончу. Кур'ан окуп жатканда буруңуз, Ясин деген эмне эле мааниси? Эмне үчүн Аллах Таала ушундай колдонду? Ойлондуңузбу? Неге Аллах Таала Кур'ан арабча түшүнгөнүн билесизби? Ошол нерселерге тан ой жүгүрүш керек. Эми ошолор эң жакшы ой жүгүртүү үчүн туугандар араб тилин билип алган жакшы. Болбосо ошол жаныга кыргызча алып алыңыз. Эми болгондо көзүңүз менен окуганча тилиңиз арабчасын айта берсин, бирок көзүңүз менен тиги маанилерин карап койсоңуз ушулдан жакшы жардам берет. Андан кийинкиси ат-тадаббур, окуп ошол окугандан кийин ой жүгүртүү. Ой жүгүртүү. Неге Аллах Таала эң мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү? Эмне сырлар бар бул нерседе? Неге Аллах Таала жалгыз? Неге Аллах Тааланын аягы жок, мисалы да? Неге баласы жок? Неге орун басары жок? Мисалы, ушундай нерселер. Эми туура кээде илим жоктуктан мындай нерселер ойлор адамга жаман күмөндөр тап келет. Мындай жакшы күмөн тарабын ойлонуп көрүңүз. Эгер жаман күмөндөр пайда болсо, дароо сураңыздар. Билген адамдан, билген устаздан дароо сураңыздар. Неге дегенде ол күмөндөр шайтан тараптан болот да, адатан адамды азгыргынга алып баратчы. Ошондуктан эмне сураш керек. Ошону дароо эсиңизге келип жазып алыңыз. Же болбосо эсиңизде сактап коюңуздан дароо айтыңыз. Али радиллаху анху айтат: "Ла хайра фи ибадатин ла фикха фиха." Түшүнбөстөн кылган ибадатта жакшылык жок дейт. Али радиллаху анху айтып жатат да: "Ла хайра фи ибадатин ла фикха фиха." Ал жакта сен фикх деген маанисин бул жакта түшүрүү деген карасак, ушул мааниде түшүнбөстөн туруп кылган ибадатта пайда жок. Сен неге зекет берип жатасың? Неге Кур'ан окуп жатасың? Анын пайдасы эмне? Намаз окуунун пайдасы эмне? Жана башка. Ошондон Аллах Таала күнбүз булар. Алхамдулилlah биз билебиз, Аллах Таала бизге эме кылганын, өкүм кылганын, ошол Аллахтын расулушун окуйбуз да биз. Ошол фахм деген бир мааниси ошол. То есть ихлас менен кылыш керек ибадаттычы. Эгер фахмди ихлас кылып отурсок, фикхти ушундай маани чыгат. Ошого ихлас менен кылынбаган ибадатта жакшылык жок. Ошондой эле мындай билбестен туруп кылган ибадатта пайда жок. Ла хайра фи. Намазды эмне себептен окуп жаткан, эмне себебинен окуп жаткан адам, ошону билген адам менен жөнөкөй адам экөөнүн айырмасы болбойт, туугандар. Ошондуктан айтат да, туугандар, жөнөкөй адамдар намазы бир сооп берилсе, эми канча сооп берилген мен билбейм, мисалы да, канча сооп экен, эми Аллах Таала өзү билет канча миллиард белеби, кыскасы 1 миллиард берилсе, миллиард деп айтайлы, аз айтпастан, алым кишиге 100 миллиард берилет да. Ошол эле намаз. Сен деле алхамдулилlah окуйсуң, ал деле Аллах акбар дейт, ниетин кылат, Аллах акбар дейт, субханакаллахумма окуйт, бисмилlah, фатиха, замсүрө, руку, сажда ушундай эле кылат.
Sen деле ошондой окуйсуң. Эч кандай айырма жок. Бирок ал билет да немеге кылып жатканынычы. Мынау сүрө неге, ал сүрөнүн өкүмү эмне, бул жакта эмне себептен мындай болду, неге рүкү фарз болду, неге сажда фарз болду. Саждада Аллах Таалага эң жакын болгон абал, ал жерде не сураш керек, не кылыш керек, кантип ойлонуш керек, ошондой нерсени билет. Анын собу 100 миллиард, сеники 1 миллиард. Айырмасы ошондой да. Айырмасы ошондой да. Көрүңүздөр, билип туруп кылган ибадат ошондой, Эми Али радиаллаху айтты. Андан кийин эмне деди? لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا في قراءة لا تدبر فيها. Али радиаллаху эмне деди? Ошондой эле кыраат кылуудун да пайдасы жок эгер тадаббур кылбасаң. Тадаббур кылуу дегени ойлонуп, ошол аяттын сырларыга, Аллах Тааланын айткан өкүмдөрүгө ой жүгүртүү, ошонун артынан Аллах Таалага жакындоо сезимдеринин пайда болуусу туугандар, Ошол нерсе болбосо, анда кырааттан пайда жок дейт. Ошого да туугандар, кээ бирөөлөр кээ бирөөлөр эмес туугандар, көпчүлүктөр, айрыкча ажамдар. Ажам деген араб тилин түшүнбөгөн адамдар. Куранды түшүнбөй эле окуп туруп, кийин барып окуй коет да көпчүлүкчү. Неге? Анткени Куранды жөн эле арабча окууда көптөгөн сырлар жок да ал жакта. Туура сооп бар, жакшылык бар, ал жакта деле кээ бир сырлар бар, бирок адамды кармап тура турган, адамды өзүгө тарта турган, адамды жогору жака карап өстүрө турган сырлар түшүнүүдө да, тадаббур кылууда. Ошонун маанилерин билүүдө да туугандар. Көпчүлүк түшүнбөсөң деле жакшылыгы сооптор бар туугандар. Анда эч кандай сезим талаш жок. Өткөн сабактарда айтканбыз туугандар, болгону чоң сырлар ошол түшүнүп окуганга берилген туугандар. Кандай эле туугандар? Bir adamga айттыңызда, эмне дедиңиз? Ушул заводдон иштеген сага айлыгы $1000 дедиңиз. Ал эмне? Ошол заводдо акча алыш үчүн эле иштейт да. Жөн эле акча алыш үчүн иштейт алчы. Эми айтсаңыз, ушул заводдон иштесең, бул заводдон чыккан продукта жетим жесирлерге же ушуну адамдарга бекер таратылат. Сооптан аласың дедиңиз. Ушул жактан чыккан нерсеге сенин үй бүлөңө дагы ай сайын же болбосо күнүгө ушунчадан берип турам деди. Ушул заводдон чыккан нерсе Кыргызстандын эли үчүн, кыргыздар үчүн десеңиз. Ушул заводдон чыккан нерсе сенин келечектеги балдарыңа дагы ушундай пайдасы тиет дедиңиз. Ушул заводдон чыккан нерсе мондой деп дагы жакшылыктарын кошуп ошого түшүндүрмөлөр бердиңиз. Эми ошону жөн эле $1000 үчүн иштеген адам менен мынау нерсенин баардыгын билип алган адам экөө теңби? Тең эмес туугандар. Мынау сүйүп иштейт, аракет кылат. Мен Кыргызстанга жардам берип жатам, жетим жесирге жардам берип жатам, бул келечекте балдарыма пайдасы тиет экен, өзүм ата-энеме пайдасы тиет экен, ошо мен айлык алат экен деп ушинтип иштейт да. Бул жөн эле $1000 алыш үчүн иштейт. Экөө айырмасы чоң туугандар. Ошондой эле Куранды да түшүнүп окугандар ушундай туугандар. Сен жөн эле Куран окуп Аллахтын өкүмүн аткарып жатасың, соогуңду алып жатасың, пайдаңды алып жатасың, берилген нерсеничи. Бирок могу нерсенин баарынан курка алма сен. Көрүңүздөр, илим канчалык деңгээлде. Ошондон Аллах Таала айтат да: "Ла яставиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун" дейт. Илимдүү адамдар менен билген адамдар менен билбеген адамдар тең боло албайт. Билген адамдар менен билбеген адамдар тең болот. Ошондуктан өзгөчө Курандын илимине көп аракет кылыш керек туугандар. Оңой эле же адам бул мен айтпаймын, бар азыр туугандар 21-кылым. Онлайн деген нерселер бар. Азыр Кудайга шүгүр. Кыргыздар айткандай таш ыргытсаң молдон башы барып тиет азырчы. Бирөөсүн карманыш керек. Араб тилин үйрөнүп, аракет кыла берсең туугандар. Азыр ал деле зарыл эмес. YouTube деген молдоке чыккан азырчы. Кээ бирөөлөр айткандай, YouTube кары, Google Шейх, ChatGPT, Алым дегендер бар азырчы. Ошолор менен үйрөнүп алсаңыз болот. Азыр адамдар үйүндө отуруп эле англис тилин үйрөнүп калып жатпайбы, башкалар ушинтип, мен антип айтпайм дегенде шарият илиминде бир аз проблемалар келип чыгат. Айтайын дегеним, YouTube'да, Telegram карасаңыздар, мисалга Google'ды карасаңыздар, сабактар толтурачы, араб тилин үйрөнөм десеңиздер, толтура. Ошол жактан эле үйрөнүп келсеңиздер болот туугандар. Биздин дагы сабактар бар, эгер байлансаңыздар, балким береттермин.
Ошентип болгону адамга аракет керек да. Күнүгө 1 саат бөлүп коюңуз. 1 саат бөлсөңүз ушинтип үйрөнүп кете бересиз туугандар, Ал оңой элечи. Анан карасаңыз 2 жылдан кийин эле Куранды анан шатырат окуйсуз. Шатырат түшүнүп калгансыз да, Ачып туруп эле окуп жатсаңыз, кафа я айн сина мунун тафсири, мунун мааниси мындай, могу тамам бул үчүн койулган де. Мунун кээ бир аалымдар мындай эч кандай маани жок деп айткан. Муну жөнүнө окуйбуз, Аллах Таала тараптан деп ишенебиз, маанисин эч ким билбейт. Бүт. Кийинкисиге. Ошентип кете бересиз да. Таха, неге Таха деп айтты Аллах Таала? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн сүйкүмдүүлөрүн кылды, мисалы ошондой, Андан кийин 5-инчиси атафахум, ушул нерсени биз айттык азыр. Караңыздар. Могул жакта имам Газали радиллаху анху бир сонун сөзү бар. Фаман арафал хакка рааху фи кулли шей. Кимде ким акыйкатты билсе туугандар, баягы Аллах тараптан берилген акыйкат, мындай жөнөкөй акыйкат эмес. Аллах Таала тараптан берилген акыйкатты билсе, рааху фи кулли шей. Ар бир нерседе ошол акыйкатты көрө алат. Ар бир нерседе. Мындай айтканда, Аллахтын кудретин сиз ар бир нерседе көрө аласыз. Мисалы, жөнөкөй адамдар, караңыз, качан эле бир муажиза болсо, бир адам өлөйүн деди, анан Аллах Таала өлтүрбөй тирилтип койсо, бир карамат болсо, ошондо гана ошонун Аллахтын кудретин көрө алат да. Бир кыйын алып турган учурда, өтө бир банкрот болуп, бир кыйын алып турган учурда Аллах Таала жардам берсе, ошондо Аллах Тааланын кудретин көрө алат аларчы. Ошондуктан жөнөкөй адамдар муажизаны талап кылат. Же болбосо караматты көргөнгө кызыктар да, ушундай нерсе болсо экен, ушундай экен депчи. Шарияттан Аллах Таала жакын болгон адамдар ар бир нерседен Аллах Тааланын караматын көрөт. Көздүн көрүүсүнөн, тилдин сүйлөөсүнөн, оозунун болуусунан, тиштеринин ушул жерде туруусунан, асман күнүн батуусунан ар бир нерседен Аллахтын кудретин көрөсүз, Аллах Тааланын бардыгын көрөсүз тууган. Аллах Тааланын улуулугун көрөсүз тууган, Аллахтын сулуулугун, Аллахтын илимдүүлүгүн. Кээ бир ушундай нерселер бар, элементарный эле нерсе да, ушундай кылып койсоң, ушундай эле болуш керек. Бирок ошонун артыга өтсөң, Аллах Таала ушундай ажайып сырларды бекитип койгон туугандар. Аны изилденип түбүгө жетпейсиң да, тан бересиң да Аллах Тааланын кылганыначы. Аллах Тааланын кылганына тан бересиңчи. Бул ар бир адам тең эмес да, Аллах Таала ошондуктан ар бир адамды ар кандай кылып жаратты. Кыргыздарда 5 кол тең эмес дегендей, ар бир нерседе тең эмес туугандар адамдарчы. Түшүнүүдө, илимде, сезимде, жакшылыкта, жаманлыкта, күнөө болуусунда, Аллах Таала жакындаудо, бейиште, тозокто ар жакта адам тең болбойт туугандар. Ошого ар бир адам аракет кылыш керек. Эгер ошол хакты, Аллахтын кудретин, же болбосо Аллах Тааланын бардыгына, бирдигини, улуулугуну, эч кимге эч нерсеге муктаж эместигин билсек, ар бир нерседе Аллах Тааланын ошондой экенин көрө алабыз да, ар бир нерседечи. Иди кулли шейин фахуа минху. Анткени неге десе, анткени ар бир нерсе, не гана болбосун, сиздин бай болгонуңуз, кедей болгонуңуз, эркек болгонуңуз, аял болгонуңуз, бала болгонуңуз, чоң жаш болгонуңуз, картаң болгонуңуз, ушулардын баардыгы Аллахтан дейт да. Ушул жылы, ушул убакта, ушул секундда ушинтип отурганыңыз Аллах Тааладан. Ушул тамакты ушинтип жегениңиз Аллах Тааладан. Бардыгы Аллахтан. Минху. Иди кулли шейин минху. Ар бир нерсе Аллахтан. Ва илейхи. Бар нерсе Аллахка кайтуучу. Бардыгы Аллахтыкы, Аллахка кайтат туугандар. Бардыгыбыз жакшы жаман баары эртең Аллахтын алдыга барабыз. Жаныбарлардан Аллахтын алдыга барат. Бул дүйнөдө да Аллахтын алдыга барат. Беш тозоктон Аллахтын алдыга кайтат. Аллахтын алдыга кайтат деген Аллахтыкы да баары Аллахка кайтат, баарычы. Ва илейхи. Бар нерсе. Кафирыңдан, мусулманыңдан, падышаларыңдан, кедейлериңдан, байларыңдан, ден соолугу мыктылардан, оорукчандарыңдан, бир кедей айткандай, бул күндөр баары бир өтөт да. Жакшы жашасаң да өтөт, жаман жашасаң да өтөт. Аллахка баш ийип жашасаң да өтөт, баш ийбесең да өтөт. Ибадат кылсаң да өтөт, кылбасаң да өтөт. Аллах Тааланы сүйсөң да өтөт, Аллахка душман болсоң да өтөт да. Баары бир Аллахка барабызчы. Аллах Тааланын улуулугун, кудретин сезе алсаң да өтөт, сезбесең да өтө берет туугандар. Аллах Тааланы сүйө алсаң да өтөт, сүйө албасаң да өтө берет туугандар. Илим алсаң да өтөт, албасаң да өтөт туугандар. Күнөө менен алектенсең да өтөт, күнөө менен алектенбесең да өтөтчү. Ошондуктан адам көңүл буруш керек да, эмне кылып жатканчы. Аллах Таала Куранда айтат, мен сиздерге бир эме окуп берейин кече.
Мен ошону окуп жатып эме кылдым. Өзүм дагы ойлонуп калдым, өзүм дагы буга пока жообум жок туугандар. Азыр ушул эсеге келип кеттик, канакайга жибердим эдемен. 86-41 ошо ооба 81-21 экен. Ошондо 81-сүрө 21-аят. 81-сүрө 21-аят. 81-сүрө кайсы сүрө болуп калат экен? Ким билет туугандар? Ким Кур'ан жанында болсо карап жүргөнүңүздөр. 81-сүрө. Мынакей эме Таквир сүрөсү экен, 21-аятта. Мынакей. Жок, бул чыкпай калды го. 81 26 дедикпи? Аллах Таала айтып жатат, Fa ayna tadhhabun депчи. 26 экен, 21 эмес, 26. Такбир сүрөсүнүн 26-аятында Аллах Таала Fa ayna tadhhabun деп суроо койду да бизгечи. Кайка кетип жатасыңар? Кайка кетип жатасыңар? Караңыз, суроо. In huwa illa zikrun lil alamin. Суроода туугандар, ушул суроодо караңыздар, бул эме Такбир сүрөсүндө, Куранды карасаңыздар, وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Кайкет жатасыңар дейт Аллах Таала ошол суроо. Бул эми жөнөкөй суроолордон эмес, Курандын өзгөчөлөрүнөнчү. Аллах Таала бул жакта Курандын кээ бир нерселерин айтты, асман жер боюнча кээ бир ушундай маселелерди айтты дагы. Эмне деди? Fa ayna tadhabun, кайкет жатасыңар деп койду да, ортосунда эле турупчу. In huwa illa zikrun lil alamin. Аллах Таала ошол кылгандыгы бул не? Же болсо in huwa дегенди суроо кайтарсак да болот. Аллахтын ушул сурообу аламдар үчүн зикир, эстөө дейт. Бул жакта суроо дегенге болбой калат экен, Анан кайрадан айтып жатат, нимаңша аминкум ястаким, ким кааласа ястаким, таквачылыкта болсун. Ястаким, Аллах Тааланын каалоолорун аткарсын, буйруктарын аткарсын, тоскондорунан тыйсын, Ва ма ташауна илля ан яша Аллаху раббул аламин. Силер эмнени гана каалабагыла, ал болбойт, Аллахтын каалоосу гана болот деп жатат да. Туура, сага сыноо бар. Бирок ошол сыноо, ошол сен бизде каалоо, биздин эмелерибиз бар туугандар. Өзүбүздүн ыктыярларыбыз бар, өзүбүз каалаган нерсени кыла беребиз бул дүйнөдөчү. Бирок ошол каалоолордун бардыгы Аллахтын каалоосуна чыгып кетпейт да туугандар. Мындайча айтканда, Аллах Таала биздин ошол каалоолорду билет да. Ва ма ташауна илля ан яша Аллаху раббул аламин. Аламдын Раббиси болгон Аллах Таалага. Бай суроо боюнча ойлонсоңуздар, Аллах Таала айтып койду, Fa ayna tadhabun, кайкет жатасыңар. Чындап кайкет жатабыз бизчи. Баары бир бул дегени башка аятта келет да. Ва инна илай эмеде, Ва илайхи туржаун деп айтат. Баягы биз билген эмеде деле келет, башка аятта дагы айтат да азыр. Баягы өлгөн адам айтабыз го, инна лиллахи ва инна илайхи раджиун деп. Ошонун маанisi эмне? Инна лиллахи. Биздин бардыгыбыз Аллахка, Аллахтыкыбыз. Каалайсың, Аллахтыкысың сенчи. Мисалга сен могу каалайсың, ручка меники. Мен өзүм каалаганымды кылам бул ручка мененчи. Ошондой эле биз каалайбыз, баарыбыз Аллахтыкыбыз, Аллахтан башка жаратуучу жок. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Баарыбыз Аллах Таалага кайтуучубуз деп. Аллах Таалага кайтуучубуз да бардыгыбызчы. Эми эмне кереги бар Аллах Таалага каршы чыккандын, эмне кереги бар Аллах Тааланы сүйбөй койгондун, жана башка туугандар. Ошого эмне кылыш керек? Ушундай суроолорго кичине ой жүгүрүш керек. Кайкет жатам. Мен бай болоюн, миллионер болоюн, миллиардер болоюн, падыша болоюн, кайкет жатам. Эмне максатта болуп жатам? Адам ойлош керек кичинечи. Эмне Куран окуп жатам? Эмнеге адамдарга жардам берип жатам? Аллах Таала айтты. Ыхласым бекем кылайын. Мен буну кылгандан кийин адамдарга жардам берейин, Аллахтын өкүмдөрүн аткарайын деңиз. Эми ошону аткарып жаткандан кийин ыхласыңызды бекем кылыңыздар. Неге дегенде сиз ушунун баарын Аллах үчүн кылып жатпайсызбы? Неге анын ордуга эми сиз бир мактоо сөзүн эстигиңиз келет, Сизге неге рахмат деген сөздү уккуңуз келет? Же болбосо ошол бир жакшылык кылып алып, эгер сизге бир жакшылык кайтарбаса капа болосуз. Неге? Значит, сиз Аллах үчүн кылбадыңыз да. Ошол
жакшылык үчүн, жакшылык күтүү үчүн кылдыңыз, ушундай бир кемчиликтер чыгып калды ортодон. Ошого көңүл буруш керекчи. Али радиаллаху анху боюнча айтылат, Кур'ан да ушул маселе айтылат да. Али радиаллаху анху бирде эме алып келет. Окуян билесиздер, макул билсеңиздер айтып берейин. Фатиме энебиз боюнда болот туугандар. Жок, бул ал эмес экен, башка экен. Эме Фатиме энебиз бир канча күндөн бери тамак жебейт да. Али радиаллаху анху Фатиме энебиз бир канча күндөн бери тамак, эч нерсе жок. Азыр алдыңкы заманда, пайгамбардын заманында билесиздер, азыркындай трактор, жердеги андандай нерсе дегендер жок болгон да туугандар. Алар колдо эккен, колдо бышырган бар нерсе кыйын болгон да, Анан тамак аштагын табылыш кыйын болгон туугандар ал учурдачы. Эми ошол Али радиаллаху анхудан өзүнүн үй бүлөсү менен бир канча күн ачка калып кетет. Анан Али радиаллаху анху эртеси күнү барып иштеп тамакты алып келсе, кечинде эми тамак бышырып жейин десе, эми көп эмес да, аз эле бир күн иштеди, ошого тамак алып келди. Эми жейин десе, бир адам келип эшикти. Ким? Мен ушундай адам кереймин. Тамак жегенге бир канча күндөн бери тамак жей элекмин. Жардам берип койгула дейт. Анан өздөрү жей турган тамакты ошого берип жиберет. Эртеси күнү ушун кадимгидей эле ушундай иштеп тамак алып келип эми жейин десе, бирөө келишти. Ким? Мен мискинмин. Эч кандай тамак жей албай кыйналып жүрөм. Жардам берип кой. Өздөрү жейин деген берип жүр. Өздөрү да эч нерсе жей элек бир канча күндөн бери. Үчүнчү күндө ушундай кылса, бирөө тыкылдатат. Ким? Мен камалып, камактан эми чыктым, ошого тамак аш берип койгула, кыйналып кеттим. Десе, өздөрү жей элек тамак берип койт да. Эртеси күнү ач калып, кыйналып, мешитке келсе, Аллах Таала эмне деп аят түшүргөн болот? Өздөрү муктаж болуп турса дагы кедейлерге, мискиндерге, ошол камактан чыккан адамдарга берип, Аллахтан сооп гана үмүт кылгандарга эмне жакшылык болсун деп ойлойсуңар деген кыса ушу сыяктуу аят келет, Ушундай кылып Аллах Таала аларга аят түшүрүп мактайт да Кур'анда. Көрдүңүзбүрбү алар ким? Ошондуктан алар радиаллаху анхуда Аллах разы болгон адамдар аларчы. Биз билебиз биз ким экенибизди. Я Аллах. Анан башка маселеде ушул эле Али радиаллаху анху менен болгон маселе же ушул бекен же ушул эмес окуядан кийинби Али радиаллаху анху бирөөлөргө курма берип же болбосо ушундай тамак берет дагы. Эмне дейт? Биз силерден рахмат айтканыңарды да күтпөйбүз дейт да. Рахматыңар да керек эмес дейт да. Рахмат деген сөзүңөр да керек эмес дейт да. Дуа эмес, рахматыңар да керек эмес деген сыяктуу. Бул Кур'анда айтылат, ла яржуна минхум деп 2-3 нерсени айтат дагы, ошол рахматтагы сөзү керек эмес деген аят келет да туугандар. Ушундай болуш керек да, жакшылык ушундай болуш керек. Бирөөгө жакшылык кылдыңызбы? Бирөөгө жакшылык эмес, негизи Аллахтын өкүмүнөн атканда ушундай болуш керек. Намаз окусаңыз, бирөөгө садака берсеңиз, бирөөдүн оорун жеңил кылсаңыз, жана башка кандай гана иш кылбаңыз, ушундай болуш керек да. Рахмат да күтпөшүңүз керек. Айтып койсо макул, айткан жакшы. Айта берсин, тоспоңуз ал нерсени, тоспоңуз. Бирок күтпөңүз, рахмат айтсын, мен ушундай айтып коеюн, рахмат айтсын, кийин мен муктаж болгондо жардам берсин. Аллах үчүн кылыңызчы, Фаина тадабун, унутпаңыз да, кайкет жатканыңызчы. Ошондо туугандар, бүгүн субханалла биздин сабак жылбай жатат, 1 саат өтүп кетти го, Макул токтотобуз туугандар, ушул жерден эртең иншалла кийинки сабакта бүтүрөбүз. Субханакаллахумма бихамдика нашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Расулуллах айтсаңдар болот туугандар, болсо чыйдыктадык.